Өлкөбүздүн улуттук валютасына 29 жыл толду. Бул аралыкта бир нече жолу жаңыланган. Банкноттор заманбап коргоо элементтери менен камтылган. Ал пахтадан жасалат. Тендердин негизинде чет өлкөдө басылып чыгарылат. Валютабыз 100% пахтадан жасалат. Анын сапаты абдан жогору. Пахтага көбүрөөк болсо, анын ошо сапаттуулугу жогору болот. Биздин улуттук валютабыз ушул чет өлкөдө даярдалып чыгарылат. Муну болсо тендердин негизинде биз жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Жана азыркы учурда ушул англис компания менен француз компаниялар басып чыгарат. Жүгүртүү монеталарыбыз ушул даярдоочусу болуп, ушул Нидерланд зээрканасы болуп саналат. Азыркы учурда ал ошо биздин сынактын жеңүүчүсү. Биздин банкноттор дүйнөдөгү жасалмадан корголгон жана эң кооз деп таанылган. Банкноттордо мамлекетибиздин түптөлүшүнө чоң салым кошкон атактуу инсандардын сүрөтү чагылдырылган. Кыргызстандыктар ким жана кайсы банкнотто түшүрүлгөнүн билгендери кубандырат. Жусуп Каласагымдын. 5000 сомдо? 5000 сомго чыкмаак да. 50 сомдочу? Курманжандатка. Кимге чыкпайт? Азамат 2000 сомдочу? 2000 сомдо Жусуп Каласагы. Манаса дагы? Жусуп Каласагы. Туура. Кыргыз сомунун эскириши мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошол себептен банкноттор 2-3 жылда бир жаңыланып турат. Ири номиналдагылар жүгүртүүдө көбүрөөк колдонулат, ал эми майдалары кыска мөөнөткө пайдаланылат. Мунун себебин нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы адиси айтып берди. Күнүмдүк турмушта көбүрөөк колдонула турган бул майда номиналдагы акчаларыбыз. Булар болсо 20 сом, 50 сом, 100 сомдук номиналдагы акчалар, алар деген тезирээк, батыраак жарамсыздыкка келишет. Себеп дегенде өзүңөр деле байкап жүрсөңүздөр керек, жарандарыбыз капчыктарына салбай көбүн эсе чөнтөктөрүнө 4 бүктөп, 5 бүктөп же болбосо бырыштырып чөнтөктөрүнө салып алышат дагы. Ал дагы ошо акчабыздын жарамсыздык болуусуна көмөкчү болуп калат да. Эмне себептен биз мисалы 5000 сомдукту 2000 сомдукту андай кылбайбыз, аларга аяр мамиле кылабыз. Ошол себептен дагы жогорку номиналдагы акчалар алар көбүрөөк жашоо турмушу көбүрөөк узагыраак болот. Сом дүйнөдө болуп жаткан геосаясий окуяларга карабастан өзүн экономикалык рынокто туруктуу алып турган учур. Экономисттин айтуусу боюнча бул бир нече факторго көз каранды. Ушул курста турганга ушундай ар кандай экономиканын структурасы, биздин карым-катнаш, биздин мигранттардын бизге салып аткан акчалары, биздин ушу соода саттыктагы биздин көлөмүбүз ушундай да. Ошонун негизинде бул акча ошо биздин сом өзүнүн курсунун орду болуп турат да, негизи мындай деп айтса болот да. Биз азбы көппү өзүбүздүн валюталык алтындык запастарыбыз бар. То есть анан бизде жанагы эл аралык донорлор дагы каржылап жардам берип турат да. То есть бул мындайча айтканда көп комплекс фактордун негизинде ушундай болуп келатат дейм да. Кыргызстандын улуттук валютасы киргизилген күндөн бүгүнкү мезгилге чейин өзүнүн туруктуулугун сактап келе жатат. Сом азыркы учурда көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги аймагындагы туруктуу валюталардын бири. Альбина Айбекова, Жанадель Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.